Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар. Мен да ушу Коомбайкенин каналы ачылгандан бери көрүп туруп Новосибирск шаарынан келип жатам. Мен өзүм тааныштыра кетсем, Абдулкасымов Азамат Абдулакимович. 2017-жылы Новосибирск шаарында мен келинчегимдин болгон окуясын айтып берейин. Так как ал өзү Новосибирск шаарында болгондуктан мен келип калдым атайын. 2017-жылы боюнда бар кезинде диагноз коюлуп калды гепатит Б деп. Гепатит Б'нын дагы ал ичинде немелери бөлүнөт экен. Жанагы бир капля канда ушунча вирус болот деп, титры деп коет экен. Ал кезде эмне кылабыз деп ар жактан баш ооруп, паника болуп кичине. Анан келди Коомбайкеге, Коомбайке дагы дарылап келип, анализ тапшырып кел деп жөнөттү. Уже Бишкектен деле ошол подтверждение болуп келди. Даже андан да көп болуп чыкты. Анан кийин Коомбайкеге барсак, карап, бир курс лечение алып, ортодо неме болду, пауза болду кичине. Андан кийин дагы бир курс лечение алынды. Ошондон кийин биринчи эки ошо полный лечение бүткөндөн кийин дагы немеге бардык, лабораторияга. Уже Банецкийге, на Бишкекке. Ушу бир профессор бар экен, атын унутуп атам. Мага келинчегим сөзү боюнча айтылып келатат. Сен кандай басып жүрөсүң деген сөз болду да. Ошол дарыланганга чейин сен мындай неме менен, вирус менен адам жөн эле ошо жатып, лежачий постельный положение болуш керек болчу деп. Сен эмне лечение кылдың дейт. Мен ушу өзүмдүн народный элдик неме менен, кандай десем, жолдор менен лечение кылдым десе ишенбей койду ал. Анын эмне экен, мен сен жөнүндө кандай лечение кылдың, ошону диссертация жазам деп бир орус профессор экен, чоң эле ошол Банецкийдеги лаборатория. Мен ошону жазайын деген дейт. Анан келинчегим биз шашкандыктан кайра Россияга кетип калдык. Ошо 2017 жылдан бери азыр мына 7 жыл болуп атат. Иштеп жүрөт, жакшы. Кече жакында азыр 6 айлык балабыз бар. Ден соолугу жакшы. Профилактика катары келип жүрөбүз. Мен аялым деле аябай коркту башындачы. Коркуп, не кылам билбей, ал корксо мен да коркуп, не ушунчалык ичиңден башкача болот экенсиң. Аны эми ошо ооруп неме кылган адам түшүнөт. Со стороны айтып берсең элге кичине башкача болгондой болот. Жыйынтыктоочу сөзүм ошо, менин келинчегим аты Гүлүмкан, 35 жашта. Ошо неме болгондон кийин, дарылангандан кийин дагы 2 балалуу болдук. Общий 4 балабыз бар. Азыркы учурда жакшы, ден соолугу чын. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтабыз. Ошондой эле себепчи болгон Кубанычбек Табопко дагы Аллах ыраазы болсун. Элдерди дагы дарылап, Аллах кыргыз элим, общий эле мусулман элдер оорубасын, ошо ден соолукту чын болсун баары. Бисмиллахиррахманиррахим. Бардык мактоолор жалгыз жаратуучу Аллах Таалама болсун. Бүгүнкү күnkө ошо сиздерге интервью берип аткан Улан деген жигиттин Новосибирск шаарынан келген. Келинчеги бизден дарыланып кеткен. Келинчегинин аты жөнү Шахабидин кызы Гүлүмкан деген келин экен. Бизге 2017 жылы кабыл алууга келиптир. Медицинадан койгон диагнозу хронический гепатит Б. Шпата айтканына 7 жыл болду. Бул баягы балдардын ден соолугу чың болуп төрөлдү. Себеби здоровый мать, здоровый ребенок дейт. Ден соолугу шифа тапкандан кийин медицина кызматкерлери да текшерип көрүп, төрөгөнгө болот деп, төрөгөндөн балдарын да кандарын, боорулорун баарын текшерген. Бардык балдардын ден соолуктары чың экен. Бардык мактоолорго жалгыз гана жаратуучу Аллах Таалам деп айткым келет. Аллахыма шүгүр дейбиз.